4 партия кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылды. 29 ноябрга караган түнү Бишкекте Атамекен партиясынын тизмеси менен шайлоого катышкан Өмүрбек Текебаев, Клара Сооронкулова, Али Токтогунов, Тилек Токтогазиев, Социал-демократтар партиясынын талапкери Рыскелди Момбеков, Дамир Мусакеев, Мухтарбек Айнакулов, Азаттык партиясынын Исмаил Исаков, Бактыбек Калмаматов жана Улуттар биримдигинен Мелис Мырзахматов, Артур Медетбеков, Эржан Кайыпов чукул маалымат жыйын өткөрдү. Алар парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, эмне себептен БШКнын сервери 40 мүнөт иштебей турганы боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү талап кылышты. Жыйынга катышкандар бийлик оппозицияны өткөрбөй коюу үчүн жараксыз бюллетендер жана барына каршы добуш бергендердин көрсөткүчүн көбөйткөн деген доомат коюшту. Тилек Токтогазиев партиялардын добуштарын кайра санаганда 20 миңден 30 миңге чейин добуш азайып кеткенин айтты. Исмаил Исаков добуш берип бүтөөрү менен шайлоо тилкелеринде шайлоо комиссиясы бюллетендерди кол менен санап протоколдорду партиялардын өкүлдөрүнө берген эмес деп билдирди. Ага чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шалдабекова добуш берүү аяктагандан кийин БШКнын сайты эмне себептен үзгүлтүккө учраганын түшүндүргөн. 28 ноябрда Шалдабекова Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып, БШКнын автоматташтырылган системасында ката кеткенин маалымдаган. Системанын 2 таблицасын көрө алдыңыздар. Негизги таблицасы ичинде ал жерде участоктордун келип түшүп жаткан маалыматтар. Сырткы визуалдаштырууга сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн сыртына да кыскартылган таблица түзүп бергенбиз. Ошол таблицада 7ден позицияга 7А деген позиция менен кыска мөөнөткө кошулуп калды. Тышкы визуалдаштыруу таблицасында формула кичине туура эмес көрсөтүлүп калды, бирок тышкы таблица системанын бөлүгү эмес. Системанын ыңгайлуу форматта чагылдыруу үчүн гана жайгаштырылган ошол жерге. Бул жерде эч кандай зыян жок. Шайлдабек автоматтык эсептөөчү үкүктөрдүн жыйынтыгы алдын ала гана жыйынтык экенин эскертип, ал юридикалык мааниге эмес экенин белгилеген. Төрайым колго саналган бюллетендер менен электрондук санак ортосунда көп айырма болбой турганын кошумчалаган. 29 ноябрда түнкү саат 2деги БШКнын сайтындагы маалыматка ылайык 5% босогодон 6 партия өттү. Алар Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру партиясы. Парламенттик шайлоого 1,275,239 жаран катышты. Бул шайлоого укуктук жарандардын 34,43% гана түзөт. Келген шайлоочулардын 2,11% же 26,927 жаран барына каршы добуш берген. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров БШКнын мүчөлөрү ачык айткыла, адамдан коркпогула, Кудайдан корккула. Бийлик тараптан шайлоо процессине кийлигишпегенде эле БШКнын ишине дагы эч ким кийлигишкен жок. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Урматтуу кыргызстандыктар, Борбордук шайлоо комиссиясынын серверинде сбой болду. Добуштарды урдады деп ызы чуу салып жаткан партияларга айтарым, бюллетендерди кол менен санап чыгууга силерге эч ким тоскоол болбойт. Кол менен санап чыккыла, толук санап чыгып, ар бир нааразы болгон партиялар ынанмайынча бюллетендер эч жакка жылбаш керек. Эгер чындап эле БШК жасалма кылган болсо, БШКнын бардык мүчөлөрү жоопко тартылышат. Керт баштары менен жооп беришет. Бийлик тараптан шайлоо процессине кийлигишпегенде эле БШКнын ичине дагы эч ким кийлигишкен жок. Эгер ким кийлигишкен болсо, БШКнын мүчөлөрү ачык айткыла, адамдан коркпогула, Кудайдан корккула деп жазды өлкө башчы. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Кээ бир округдарда кайрадан шайлоо өтөт. Бишкектин 1-Май жана Свердлов округунда кайра шайлоо өтөт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шалдабекова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында шайлоо мыйзамына ылайык, эгер бир мандаттуу округдардын шайлоодо барына каршы графасы алдыга чыгып кетсе, анда 1 ай аралыгында кайра шайлоо дайындалышы керек. Белгилей кетсек, шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча номер 27 1-Май округу жана номер 29 Свердлов округунда барына каршы графасы озуп кеткен. Эскерте кетсек, 28 ноябрда өлкө аймагында жана айрым чет өлкөлөрдө жогорку кеңештин депутаттары шайлоо өттү. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоочулардын саны 3,700,420, ал эми бир мандаттуу округдардын шайлоочулардын саны 3,619,292 түзөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык бирдиктүү шайлоо округунун пропорционалдык система боюнча 54 депутат, ал эми бир мандаттуу шайлоо округунун мажоритардык система боюнча 36 депутат шайланып келет. Жалпы 90 мандат берилет. Партиялык ачык тизме менен шайлоого 21 партия, бир мандаттуу округдан 286 талапкер атсалышууда. Шайлоочулардын добуш берүүсү үчүн жалпы 2494 шайлоо участогу түзүлүп, анын ичинде 59 шайлоо участкасы чет өлкөлөрдө, 2435 тилкеси өлкө аймагында түзүлгөн. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Марат Иманкулов БШКнын сайтына хакердик чабуул болду. Марат Иманкулов БШКнын сайтына хакердик чабуул болду. Иманкулов шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого эч кимге жол берилбей турганын белгиледи. Хакердик чабуул таасир эткен жок. Коопсуздук кеңешинин катчысы парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси Марат Иманкулов БШКнын сайтына 20 өлкөлдөн хакердик чабуул болгонун билдирди. Ал маалымат борборунда шайлоодон кийинки кырдаал тууралуу билдирүү жасады. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талантбек Масадыков менен БШКнын серверин текшергени бардык. Ошол убакта адистер кандайдыр бир чабуул болгонун айтышты. Былтыр да ушундай аракеттер
жийынтыктар болгон экен, бирок экранын хакердик чабуулду тосуп жатканын көрсөтүштү. Катуу корголгондуктан таасир эткен жок. Адис чабуулдарды басаңдатып жол берген жокпуз деп айтты, деди Иманкулов. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгы бырмалоого эч кимге жол берилбей турганын кошумчалады. Белгилей кетсек, БШКнын сайты 2 жолу иштебей калган. Биринчисинде партиялардын алган добуштарын пайыздык көрсөткүч менен эсептей келгенде 100 эмес 140% чыгып кеткен. Ошондой эле АСУдан түшкөн добуштарды көрсөтүп жаткан сайт маалымат бербей жабылып калган. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгындагы мүчүлүштүккө Министрлер кабинетинин чечеси бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгында мүчүлүштүккө Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана төрайымы түшүндүрмө бериши керектигин айтты. Мындай пикирин ал Азаттыктын түз эфиринде эксперттер талдайт берүүсүндө билдирди. Министрлер кабинетинин буга эч кандай тиешеси жок. Президенттин администрациясы катардагы жарандарда эле экрандын жыйынтыкты көрүп турду. Катардагы жарандарда эле суроолорубуз көп, түшүнгөн жокпуз. Байсалов журналисттин акыркы жыйынтыктагы өзгөрүүлөр шайлоонун таза өткөнүнө көлөкө түшүрүү деген пикирлерге кандай комментарий бересиз деген суроосуна албетте мен буга макулмун деп жооп берди. Ошондой эле бул жыйынтыктын артынан жаралган ызы-чууну мамлекеттүүлүккө доо кетирген чыгымга теңеп, наразы болгон партия өкүлдөрүн сабырдуулукка чакырды. Ал жалпы жыйынтык электрондук системанын маалыматы менен эмес, бюллетендер колдо саналып бүткөнүнө аныкталарын кошумчалады. 28 ноябрда Кыргызстандын жогорку кеңешинде шайлоо өттү. Добуш берүү саат 20:00 токтотулгандан кийин алгачкы жыйынтыктар чыга баштаган кезде Борбордук шайлоо комиссиянын добуштарды санаган автоматташтырылган системасы 1 саамга иштебей калды. Ага чейинки жарыялаган эсепте 10 партия 5% чектен өтүп, бирок жалпы добуштар кошкондо 150% ашып кетип жаткан. Системадагы маалыматтар жаңыланганда босого чектен өткөн партиялардын саны жана пайыздык көрсөткүчтөр кыскарды. Бул жагдай Атамекен, Азаттык, Бүтүн Кыргызстан улуттар биримдик өңдүү партиялардын мүчөлөрү тарабынан көз боемочулук катары сыпатталууда. Президент Садыр Жапаров добуш берүү аяктаганда кайрылуу жасап, шайлоо таза өткөнүн белгилеген. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Шайлоо таза өттү. Жеңилгенди да билиш керек. Кайсы жерде шок боло турган жыйынтык болду. Илгертен эле кайсы талапкер кандай аларын билчү эмес белек. Мадумаров 20 000, Бакыт Төрөбаев 15 000 алып жүрүшкөн. Ошол добуштардын эле кайра алышты. Вечный стабильный 6% ошол бойдон чыкты. Былтыркы шайлоодон деле Иман Нуру ушул орунга чыккан. Былтыр деле азыр өтпөгөндөр өткөн эмес. Атамекен Эмил Токтошов жанарлары менен өткөн эмес. Азыр состав андан күчтүү эмес. Программаныз бой болуп көрүнгөнү үчүн партиялардын көбү барьерден өтүп, жалпы проценттин суммасы 119% чыгып кетип атканда программа туура эмес көрсөтүп атканын түшүнгөм. Окончательный результат туура эмес десеңер, бюллетендерди колго санап салыштырууга бир тыйыны жок. Акталаалыктар 2 депутат чыгарышты. Bir район толук ынтымакка келип туруп, Эрлан Кулкуловдун YouTube'да 346 000 подписчиги бар экен. Ошолор 17 000 голос берди. Бийлик голосту урдады, жасады дешти. Бийликтин ошондой ою болсо, Медет Букуев, Адинай Марипова, Бактияр Калпаевдер келбейт беле? 10 000, 20 000 голос менен. Былтыркы мекенчилердин тараган багыт менен мекенчил эл өтпөйт беле? Президенттин аял менен баласы түзүү деген эл үмүтү өтөт эле го. Премьер-министр Улукбек Мариповдун иниси деле өткөн жок. Мисалы, бийлик киришсе Атамбаевдин баласы жеңип чыгат беле? Бийликти сындаган Бекешев бир тыйыны жок акчалуу генералды утат беле? Ушул суроолорду эмнеге берип койбойсуңар? Чындыгында таптакыр админ ресурс аралашпады. Явканын аздыгы да ошондон болду. Мындай шайлоонун кемчилиги элдин башы айланды. Партия номери 8, кандидаттын номери 8 болгон сыяктуу кандидаттар жыргады. Шарапатка Мажетовага халявна эле ар бир кандидаттан 100, 150, 300 голос келип түштү. 50 кандидат 100дөн эле адашкан голос бергенде 5 000 болуп атпайбы? Балбакбайкен балыкчы түптөгү шайлоочулары 150-200дөн Шарапатка Мажетовага беришкен, болбосо ал эжени көлдө эч ким тааныбайт экен. Биз жыйынтыгын көргөн участоктардын баарынан добуш алган. Ушул сыяктуу партиясынын саны менен өзүнүн тизмедеги саны туш келгендер аябай бактылуу болушту. Буга да БШК күнөөлүү. Шайлоо тилкелеринде кандидаттын номери менен аты жазылып, көрүнүктүү жерге илинген эмес. Шайлоочулар номерин эстей албай эле жогорудагыдай берип кете беришкен. Ошондон улам 112 000 бюллетень жараксыз болду. Жалпысынан шайлоо мен прогноз бергендей эле өттү. Утулуп алып ызылдай бериштин кереги жок. Кайра 1000 жолу таза өткөрсөң деле ушундай жыйынтык чыгат. Бийликти алмаштырып коюп өткөрсөң да ушундай эле чыгат. Африкада шайлоодон кандидаттын артына шайлоочуларын тизип живой шайлоо кылсаң деле ушундай чыга берет. Так что болду, иштейли, саясат менен эле отура бербей. Макалео Сексалюх уймандар келишти дегендер үчөө тең бир мандаттуудан келишти. Силер шылдыңдаган менен алардын 100 000ден ашык шайлоочусу бар округ сыйлайт экен. Пусть он глупыш, но он наш глупыш деген принцип булар илгери эле да ушинтип голос алып келишкен. Эч таң калыштын кереги жок. Баса мандатты колго кармап алып да на всякий пожар каршы боло бербегилечи деп Кудурет Айчабаров өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз.
оорутпай жана сапаттуу ыңгайлуу баада дарылайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.